Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагында кезигип олтурабыз. 4-чү чейрек, 7-чи класс, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 13-чү сабак. Урматтуу окуучулар, учурдан пайдаланып, менин баракчама катталып кетсеңиздер болот. Ал эми мен тараптан даярдалып жаткан сабактар тууралуу түрдүү суроолорду, кайрылууларды жана ошондой эле жеке пикириңиздерди төмөнкү социалдык тармактардагы түрдүү даректер аркылуу мага билдирсеңиздер болот. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда ушул видеонун алдына өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге калтырып, жана жакты белгисин басып кетүүнү унутпаңыз. Урматтуу окуучулар, биз жогорудагы сабактарыбызда байламтанын бир канча түрлөрү жөнүндө сөз кылдык. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз салыштыргыч байламта, тагыраагы салыштырма байламталар жөнүндө сөз кылабыз. Салыштырма байламталар дегенибиз эмне? Бул кандай болот? Татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдөрдү бири-бирине салыштыруу үчүн колдонулган байламталар кыргыз тилинде салыштырма байламталар деп аталат. Салыштырма байламталарга адатта канча ошончо, кандай ошондой, канчалык ошончолук деген байламталар мүнөздүү. Мисал келтирели. Танабай кандай болуп карыса, Гүлсары да дал ошондой карыды. Эгерде Танабай картайган учурда аябай арыктап, көздөрү чанагына кирип, кыймыл аракети алсыз болуп карыган болсо, анда Гүлсары да дал ошондой карыды. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы эки жөнөкөй сүйлөмдө айтылып жаткан ойду кандай, ошондой деген байламталар бири-бирине салыштыруу кызматын аткарууда. Дагы да болсо мисал көрөлү. Жылдар канчалык өтсө, адамдар да ошончолук карыйт. Демек, убакыттын өтүүсү менен адамдардын жашы токтоп калбайт. Албетте, убакыт менен биргеликте адамдын жашы да аны менен жарышып, аны ээрчип, улам улгайып олтурат. Дегенибиз, жылдар канчалык өтсө, адамдар да ошончолук карыйт. Бул сүйлөмдүн тутумунда келген канчалык, ошончолук деген байламталар айтылып жаткан ойду бири-бирине салыштырып жаткандыгын көрүп турасыздар. Урматтуу окуучулар, кандай, канча, канчалык деген байламталар багыныңкы сүйлөмдүн тутумунда, ошондой, ошончо, ошончолук деген байламталар баш сүйлөмдүн тутумунда колдонулат да, алар интонация аркылуу байланыш жасайт. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен аяктайт. Урматтуу окуучулар, эсиңерде болсо, биз бул учурга чейин татаал сүйлөмдүн түрлөрү, багыныңкы жана тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүнкү темабыз болсо, дал ошол татаал сүйлөмдүн багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмүнө түздөн-түз тиешеси бар. Сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мисал келтире кетели. Ар бир адамдын аткарган жумушу канча болсо, эмгегине да ошончо алат. Бул татаал сүйлөм түрү боюнча багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Ар бир адамдын аткарган жумушу канча болсо, эгерде сүйлөмдү дал ушул жерден токтото турган болсок, анда сүйлөмүбүздүн аягы табышмак, көмүскө. Ал жакта ойдун кандай болуп бүткөндүгү биз үчүн купуя сыр болуп калууда. Ошон үчүн сүйлөмдүн бул бөлүгү экинчи бөлүгүнө багынып тургандыгын байкасак болот. Багынып турганынын себеби сүйлөм өзүнүн жыйынтыгына чыкпай калгандыгында. Экинчи бөлүгүнө маани беребиз.
эмгегине да ошончо алат. Биринчисине караганда экинчи сүйлөм ойду кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыктап, толуктап тургандыгын билип жатабыз. Ошондуктан бул сүйлөмдүн баш мүчөсү болот. Дагы да болсо мисал келтирели. Көпчүлүк менен иштешүү канчалык кыйын болсо, тил табышуу да ошончолук кыйын. Абалкысындай эле бул сүйлөмдө да багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөн мурда келгендигин байкап турасыздар. Сүйлөмдүн тутумунда келген канчалык, ошончолук деген байламталар ойду бири-бирине салыштыруу иретинде колдонулууда. Жана ошондой эле жогорудагы эрежеде биз сөз кылгандай, багыныңкы сүйлөмдүн аягы шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен жыйынтыкталып жатат. Канчалык кыйын болсо, канча болсо деген сөз айкаштарында сиздер шарттуу ыңгайдын са мүчөсүн көрүп турасыздар. Андай болсо, алган билимдерибизди жалпылап машыгып көрөлү. Сен күндү айтсаң, мен күнү келемин. Тиешелүү боштуктарга салыштырма байламталарды алып келип коюубуз абзел. Экинчи сүйлөм. Мен тилек тилесем, сен да тилек тиле. Ар бир сүйлөмгө экиден байламта керек экендигин сиздер байкап турасыздар. Үчүнчү сүйлөм. Мени күтсөңөр, силерди да жакшы көрөмүн. Биринчи сүйлөмгө кайрылып келебиз. Эгерде биринчи сүйлөмгө тиешелүү болгон салыштырма байламталарды тапкан болсоңор, анда биздин мисалдар менен өзүңүздөрдүн мисалдарыңыздарды салыштырып көрсөңүздөр болот. Сен кайсы күндү айтсаң, мен ошол күнү келемин. Экинчи сүйлөмгө маани беребиз. Мен кандай тилек тилесем, сен да ошондой тилек тиле. Үчүнчү сүйлөм. Мени канча күтсөңөр, силерди да ошончо жакшы көрөмүн. Ар бир сүйлөмдө салыштырма байламтанын бир канча түрлөрүн көрдүңөр. Урматтуу окуучулар, эгерде биздин бүгүнкү сабагыбыз сиздер үчүн түшүнүктүү болгон болсо, теманы түшүнгөн болсоңор, анда төмөнкү тапшырманын үстүндө иш жүргүзөбүз. Бул тапшырманы үй тапшырмасы деп кабыл алыңыздар. Кыргыз элине тиешелүү болгон өзүңө жаккан чыгармалардын арасынан салыштырма байламталарга мисал боло ала турган 5 сүйлөм тапкыла. Аларды жазуу дептерлериңерге түшүрүп, андан соң кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жибергиле. Тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кыргыз тили сабагынан кийинки сабактардан силер менен жүз көрүшкөнчө, амандашканча баарыңар сак саламат тургула.